Дүйнө жүзү боюнча балыктын майы эң витаминдүү жана көптөгөн дартка даба экендигин окумуштуулар изилдеп чыгып, атайын балыктын майынан жасалган витаминдерди сатыкка чыгарышууда. Балык чарбасы адамдарга пайдалуу жана кирешилүү экендигин жакшы түшүнгөн Кочкор районунун тургуну Таалайбек Жээнбеков 10 жылдан бери балык чарбасын иштетип келет. Алгаш чарбачылыкты баштаганда көптөгөн оорчулуктар болгон. Себеби көлмөсүнүн ичиндеги янтар балыгы өтө эле мажүрөө болуп, аны чоңойтуп, тукумун алууга көп убакыт сарпталган. Чарбаны уюштуруп баштаганыбызга 10 жылдын жүзү болду. 10 жылдын ичинде 10 жылдын бир 5-6 жылы жалаң ушу балыкты өстүрөбүз, өнүктүрөбүз деп атат. Баягы далай чыгымга учурадык. Чоңойто албай, өлтүрүп алып, оорутуп алып, ошентип атып эми көнүп, азыр Кудайга шүгүр жакшы болуп калдык. Момундай болгон мынакей малёкторду биринчи салабыз. Андан кийин ошону чоңойтобуз. Элге бул жерден эми сезон башталса кууруп, карматып, кууруп беребиз. Кээ бир мындай дагы улайм балык чарба уюштурам дегендерге дагы малек боюнча дагы бере алабыз. Балык боюнча сатабыз. Азыркы маалда эми өзүбүз Даниядан, Польшадан, Россиядан, Сочиден икра алып келип, өзүбүз инкубация кылып, азыр ошо элге сатып атабыз. Кудай буйрса, мынакей бир жуманын ичинде келет, дагы бир партия икрабыз. Муз тоңбойт, бул жай кышы ушундай боюнча турат. Бул жерден чыккан булак, жылуу. Кышкысын 5-6 градус, жайкысын 11-12 градус гана болот да. Жок, анын икрасын сыгып алып инкубаторго салабыз. Инкубаторда жатат ал жерде 2,5 ай болот. 2,5 айда анан 1 граммга чыгат ошо кичинекей малек личинкалары. 1 грамм болгондон кийин анан момундай кичинекей малевник водоемдорго салып, анан ошол жерден 3, 4, 5 граммга чейин чоңойтуп, анан малек кылып сатабыз. Бешөөнүн азыр 3-өөн, 4-өөнү бар. Ошо бирөө жартылай бошураак турат. Анан эми берки малекторубузга даярдап атабыз эми. Кудай буйрса, алар чыкса, аларды алып келип анан ошо тиги водоемго салабыз да. Жашына, анан салмагына жараша бөлүнөт. Антпесе булар жырткыч жаныбарлар бирин-бири жеп коет да. Балыктар Даниядан, Польшадан жана Европа өлкөлөрүнөн алынып келинген. Дээрлик 5 түр балыктын икрасын алып келсе, Кыргызстандын аба ырайына көнүп адаптация болуп, 2 гана түрү калган. Бул жерде мына янтарный форель, бул болсо Россиянын Адлер, Кара деңиздин жээгинде Адлер шаарынан келген. Ошол жерде аргындаштырып чыгарылган балык. Мындан ошо заказ берип 50 миңди алдырганбыз. Өзүбүз инкубация кылып, өзүбүз чыгардык. Могу жерде азыр 6 миң, 7 миңдей ошо янтарный форель бар. Кудай буйрса, келечекте мына өзүбүз чоңойтуп, өзүбүз ушу икрасын алып, анан элибизге, ошо кыргыз элибизге ушу янтарный форельди көбөйтүүгө аракет кылып атабыз. Буларды багуудагы кыйынчылыгы, эң биринчи кыйынчылыгы эле жемдин кымбатчылыгы. 140 сомдон 160 сомго чейин килограммы. Ушу чоң балыктыкы. А берки жана майда малектордуку 400 сомдон 600 сомго чейин килограммы. Анан эптеп ыйлабай сыктай багып атабыз. Кудайга шүгүр, пайдасы бар. Оору сыркоодон, андай мындайдан тышкары болсо эле чыгып чоңоет экен. Буларда да оору болот, көздөрү ооруйт, жондору, плавниктери ошо жараланып кетет. Аларды дарылап турабыз акиташ менен, марганцовка менен. Өзүнүн жемине аралаштырып бере турган баягы кишечный ооруларга дагы өзүнүн дарысы бар, ошонун жемин аралаштырып беребиз. Биринчи буларды табигый кырсыктан, суу ташкындан сактасын, ошондон коргойбуз. Анан азыр жанагы норка деген неме көбөйүп кетти аябай. Норкадан калп айтпайм, бир 20дан ашык өлтүрдүк. Балыктарды тим эле суунун ичинде балыктай эле өсөт экен алчы. Местный жемибиз кичине азыраак санда чыгып атат. Бизге тийип, кээде тийбей калып атат. Анткени балык багуучулар аябай көп. Чет мамлекеттен көп келишет. Былтыртан бери эми кичине баягы пандемия болуп көп келбей калды. Мурун Европадан көп келчү туристтер, арабтар келчү Аравиядан.
Ушул жерде могу жерде суу жээгинде отуруп алып, бетин жууп, балыктарды карап, 1 саат, 2 саат жөн эле кыймылдабай отуруп коюшчу да. Балыктар организмди эң баалуу линол жана архидон май кислоталарына каныктырат. Алар ми клеткаларынын бир бөлүгү жана клетка мембранасынын курулуш материалы болуп саналат. Балыктын мындай зор пайдасын билген туристтер ар жылы жайында Алтын балык чарбасына келишет. Каарманыбыз кыргыздын меймандостугун көргөзүп, жакшылап сыйлап кетирет. Ал эми үй кожоюну жумуштап чыгып кеткенде балыктарды суу кундузунан кайтарып, тамак ашын берип, көзүн албай караган анын 7 жаштагы уулу менен 5 жаштагы кызы. Мен балыктарды аябай жакшы көрөм, этин жакшы көрөм. Атам кетип калса, мен карап турам, жем берип балыктарга. Норкаларга жейиспей, кара анан сарылар болот бизде. Биздин чарбада алтын балыкка окшогон сары балыктар аябай көп болушат. Көп балыктар бар, мен аны жакшы көрөм. Кызыл, кара, сары. Мага балыктардан карап турган жагат. Каарманыбыздын көлмөсүндө азыр болжол менен 5000дей балык бар, бирок аларда кээ бир учурларда ооруп калышат. Мисалы биринин көзү ооруса, биринин сүзө турчу канаттары жана жондору ооруйт. Балыктарды көздүн карегиндей багып, күн сайын караган Таалайбек мырза 4 кыз 1 уулдун атасы. Азыр ал көлмөлөрүн чоңойтуп, балыктын дагы да башка түрлөрүн алып келүүгө максат коюп жаткан чагы. Алина Асанкулова, Жолошбек Курманбеков, Теңир Тоо таңы.